5 гектар аянтка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрүн айдаган Хушановдордун үй бүлөсү мындан 7 жыл мурда Өзбекстандан көчүп келишкен. Жаранды калган соң үй бүлөсү менен биргеликте Бүргөндү массивинде жер иштетүүдөн гана тиричилигин өткөрүп, мол киреше табууну өздөштүрүшкөн. Анын негизги себеби эле Бүргөндү массиви күнөстүү келип, дыйканчылыкка ыңгайлуу дейт дыйкан. 2010'da kelganman. 2010'da kelip dehqonchilik qildim. Qo'n egam, tamaki egamiz. Yaxshilik, Xudoga shukr. Bola chaqani shu bilan bog'ga o'tamiz. Misali biz bu jerimizga tamaki egamiz. Birle qo'n egib qilmaymiz. Tamaki, jerjangaq, loyamash degендей. Бардыгы эле жакшы болот да бул жерде. Эгер помидор эксең, бир аз жерлерде суу жок, мындай тез эле кургап калат. Бизде кышка чейин тура берет да ошо. Дыйкан үй бүлө 5 гектар жер аянтынын 2 гектардан ашуунdan коондун 5 түрүн айдаган. Түшүмү мол болуп, күнүнө 200-300 дана коонду базарга алып чыгат. Бир жыл ичинде коондон эле 500 000 сом киреше тапса болот экен. Хабибулла Хушанов Лейлектен тартып Кызыл Кыянын базарларына чейин өз унаасы менен кардарларына дыйканчылыгын жеткирип берет. Кыса болот экен, мени кыса болот экен неме. Муну шакарпалай дейт. Муну көк чапан дейт. Кийин кампыр коонду бар, о жок дейт. Бягы баттен дейт, бягы немеге чейин, Кызыл Кыяга. Ошко барганым жок ама. Кадамжайдын Бүргөндү массиви мындан 10 жылдай мурда өздөштүрүү иши башталып, ушул жылы жогорку бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда 7 миллион доллардан ашык каражат жумшалган дүкердин ачылуу аземи болгондон кийин суга суу келүүсү жөнгө салынган. Бул жерди өздөштүрүүнүн негизги максаты миграциянын санын кыскартып, чек араны бекемдөө болуп саналат. Социалдык экономикалык маанисинен тышкары стратегиялык дагы мааниси чоң. Мынакей эки бир чоң маселе чечилип атат. Биринчи кезекте биздин чек аралар абдан мындай бекем болуп атат. Экинчиси ички миграцияга бул кыйла азайышына жакшы бир демилге болуп атат. Россияга, башка мамлекеттерге кетиш жагы кыйла чектелип калат. Şu yerде өздөрү жер менен, үй менен дегендей үйлүү жайлуу болуп, эл бир топ жакшы иштер болуп калат. Экинчи жагы биз Өзбекстан менен Рыштан району, Өзбекстан району бул Фаргана облусунун ошол границасы бар. Үй жай менен камсыз болуп, границалар бекит. Келечекте Бүргөндү массивинен 3000ден ашуун кожолукка жер берилип, 3850 гектар өздөштүрүлгөн. Анын 1200 гектары турак жайга ажыратылса, калганы жергиликтүүлөр үчүн дыйканчылыкка бөлүнгөн. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.